Саламатсыздарбы, урматтуу Калыстар тобу жана жалпы көрүүчүлөр. Сиздер менен кыргыз тили жана адабияты мугалими Нурбек кызы Кулпунай. 1994-жылы Ош облусуна караштуу Алай районунун Терек айылында төрөлүп чоңойдум. 2002-жылы ошол айылдагы номер 11 Мамат Султанов орто мектебинин 1-классына кадам шилтеп, 11 жыл билим алдым. 2013-жылы 11-классты ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы Бишкек шаарындагы Бишкек гуманитардык университетинин Кыргыз-Кытай факультетине 1-курска өттүм. 2 жыл татыктуу билим алган соң, экзаменди эң жакшы деген баага тапшырып, Кытай өлкөсүнө бюджеттик орунда билимимди жогорулатууга жолдомо алдым. Сыймыктануу менен Шанхай шаарына окууга бардым. Шанхай шаарындагы педагогикалык чыгыш Кытай институтунда окуп жүргөн мезгилде сабагымды жакшы окуп электим болбостон, ар кандай коомдук иштерге да активдүү катыштым. Кыргыз элинин баалуулуктарын, каада-салтын, үрп-адатын, улуттук кийимдерин башка элдерге, мугалимдерге, чет элдик студенттерге жайылтуу, тааныштыруу максатында ар кандай фестивалдарга активдүү катышып, чет элдиктерди таң калтырып, биздин Кыргызстаныбызга келип саякаттап, табиятына суктанып кетүүсүнө аз болсо да өз салымымды коштум. 2017-жылы окуумду ийгиликтүү аяктап, турмуш жолуна аттанып, өмүрлүк жолдошум менен баш коштук. Учурда 2 кызды тарбиялап жатабыз. 2021-жылдын январынан баштап Ынтымак орто мектебинде 2 кесибим боюнча көптөн күткөн жумушумду баштадым. Ошол күндөн тартып окуучуларыма татыктуу тарбия, жугумдуу билим берип, эмгектенип келе жатам. Окуучуларымдын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, ар биринин жүрөгүнөн орун алып, сүйүктүү мугалим болууга аракет кылдым жана жан дилим менен иштеп келе жатамын десем жаңылышпайм. Ачык сааттарды мыкты деңгээлде өтүп, коомдук иштерге активдүү катышып, айыл өкмөтү тарабынан ардак грамотага да ээ болдум. Бул мен үчүн аябагандай чоң сыймык болду. Өзүмдүн иш-аракетимден сырткары предмет боюнча ар кандай иш-чараларды өткөрүп келем. Майрамдык кечелерде классыбыз менен дайыма алдыңкы орундарды багындырып жүрөбүз. Мына ушул эмгектеримди баалап, тажрыйбалуу мен сыйлаган эжеке мен жөнүндө Өзгөн Нуру гезитине жазып чыкканына кубанып, жүрөгүм жылып, Нурила эжекеге ыраазычылык билдирдим. Кошумча айта кетчү нерсе бул, өз билимимди жогорулатуу максатында мыкты мугалимдердин сабагына катышып, мыкты сабактарды алып, сертификаттарга ээ болдум. Жумушум менен биргеликте хоббим да четте калган жок. Чебер апакемден үйрөнгөн уузчулукту аркалап, сайма саюуну жакшы көрүп, предметиме байланыштуу көрсөтмө куралдарды жараттым. Экинчи хоббим чет тилин окуп үйрөнүү жана үйрөтүү. Учурда менин окуучуларым кыргыз тили адабиятын эле окубастан, сабактан кийин мен негиздеген Кытай тили кружогуна катышып, кытайча окуганды, жазганды, сүйлөгөндү, ырдаганды үйрөнүп жатышат. Үчүнчү хоббим бул замандын талабына жараша техниканын тилин дагы да болсо көбүрөөк билүү жана онлайн иштөө болуп саналат. Өзүмө окшогон жаш адистерге техниканын тилин билүүгө үйрөтүү жана документтерин жасоого жардам берүү бул менин хоббим жана кошумча жумушум. Ал эми менин алдыга койгон максатым бул келечеги кенен, билимдүү, акылдуу балдарды тарбиялап чыгаруу жана өз мекениме салымымды кошуп, тренер, коуч, методист, санарип күчтүү мугалим болуп, президентибиздин колунан ыраазычылык кат алуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.